В любой констатация кесер, то морально даярданып кешер керек. Жөн эле мындай наблюдение кылабыз да. Тийбейбиз. Буттун сулуулугу бузбасын деп жасалат да. Заманбап жана кызыктуу кесиптер тууралуу көп нерсе билгиңиз келеби? Бирок кызыктай суроо жаткандан уяласызбы? Эч кабатыр болбоңуз, биз барбыз. Эми биз бутту көрөбүз да. Варикоз ошо буттун оорусу да. Анан азыркы учурда специалисттер сразу консультация кылып эле, анан сразу УЗИ тартышат. Анан УЗИ тартыш үчүн вообще варикоздун эң негизги себеби бул чат жакта паховый область деп коебуз орусча. Ошол жерде клапан болот венанын ичинде. Ошол иштебей калгандыктан анан варикоз пайда болот да. Анан ал жерди көрүшүбүз керек, анан бүт венанын анатомиясын көрүшүбүз керек. УЗИ менен анан чечинбей кылган мүмкүнчүлүк жок да. То есть биз чечинбесек, кээ бирлер ошо күндө эле ушундай суроолор болот, кээ бирлер обязательно чечиш керекпи деп. Анан бутуңузду түрүп койсоңуз, биз варикозубуз бар экен деп эле айтып коебуз, башка суроолорго жооп бере албайбыз. Кандай жардам бере алабыз, кандай варикоз, эмне үчүн пайда болду деп эч кандай суроолорго жооп бере албайбыз. Ошон үчүн если силер в любой констатация кесер, то морально даярданып кешер керек, чечиш керек. Эми полностью эмес, ич кийимчен болот. Жок, колдо варикоз болбойт. Эми кээ бир адамдардыкы өзү мындай шип турган чыгып турат веналар. Ал эми көбүнчө учурда эркек кишилердики, жанакы спорт менен машыккан адамдардыкы же машыкпаса деле мындай оокат кылган учурда, күн ысыкта мындай чыгып турган. Вот эми ал норма, ал оор эмес. Кээ бир аял кишилердики возраст өткөн сайын да бул кист деп коебуз, манжаралар жакка да чыга баштайт, ал деле оор эмес. Анан азыркы учурда ошо аял кишилер ошол веналарды жоготконго аракет кылышат косметологдор менен, бирок мен как специалист катары анча деле колдобойм. Ал анткени бул кан тамырлар өзлөрүнүн функцияларын жакшы аткарып атышат. Анан биз эми ооруйбуз да, баарыбыз эле ооруйбуз. Тем более возраст өткөн сайын оору болот. Анан врачтарга ал кан тамырлар аябай эле керек да. Дары куйганга, неметени капельница коебуз да. Ошолорго бул аябай керектүү нерсе. Аларды кээ бирлер атайын жоготконго аракет кылышат, мен анча колдобойм ошо. Ооба, тукум бул илим менен далилденген факт. Эгер ата энесинин бирөөсүндө варикоз болсо, балдарына ошол варикоз пайда болушу мүмкүнчүлүгү бир 30%-дан 60%-га чейин болот. Эгер эки ата энесинде тең болсо, анда ошол варикоз пайда болушу мүмкүнчүлүгү бир 90%-га чейин өсөт. Эми бул илим көп изилдөөлөр болгон, уже такталган. Варикоздун клинический класс деп коебуз, мындай түшүнүктүү болуш үчүн степенине жараша болот да. Эгер эң баштапкы степендер болсо, анда башка ыкмалар менен кетирсе болот, же кээ бир учурларда биз жөн эле мындай наблюдение кылабыз да. Тийбейбиз, эч кандай неме кылбайбыз, ыкма кетирбейбиз. Анда склеротерапия деген процедура бар. Укол инъекционный тоже, операция эмес, инъекционный процедура, же дагы бир чрезкожный лазер деген ыкма бар. Эң майда теринин ичиндеги көк, кызыл кан тамырлар болуп калат. Ошолорду буттун сулуулугу бузбасын деп жасалат да. Өтүшүп кеткен жана жүзүмдө болуп салаңдап калган варикоздорду только операция жолу менен алыш керек. Ошондой компрессионный трикотаж, колготки, чулки, ал ошол варикоздун профилактикасы же симптомдорун азайтуучу бир ыкма. Медицинада күндө колдонуп келчү нерсе. Жакшы нерсе ошол варикозду бир определенный кармап турган же аябай шишик, таалган симптомдорду бир топ азайтат ал компрессионный чулки, ошол колготкилер. Сүлүк курт жөнүндө айтсак, бул биринчиден мындай пайдасы жок. Анткени ал мындай медиктер түшүнөт, мындай логика жатпайт да.
бир аз канды соруп койгон, ал иштеп аткан кан айланып турган кан тамырга ал эчтеке болбойт, анткени ал бат эле кайра толот да. Биринчи, экинчи болсо ал еще осложненияларды алып келиши мүмкүн. Тромб болуп калышы мүмкүн, же ошол именно варикоз чоң венаны тиштетип алса, тесилип куртту токтолгон кан агышы мүмкүн. Ошон үчүн ал жолдорго барбайлоо сунуштайм. Ал чын варикоз ошол буттун булчуң системасы аябай нагрузка болсо, каблук кийгенде булчуң системасы бир топ эле нагрузка болот да. То есть биз жөн жүргөндө бутубуз физиологический положениеде болсо, каблукта 5 сантиметрдей өйдө каблуктарда ийилет да, стопа ийилет. Булчуңдар, сөөктөр, муундар бүт баары нагрузка болот, и веналарда нагрузка болот да. Анан ошол веналарга көп нагрузка болсо, слабыйраак веналар ошо кеңейип, бошоп, ошо варикоз болуп кетиши мүмкүн. Бирок азыр мен байкашымча кыздар көп деле кийбей калышты го дейм, каблукту. Бүт баары эле мындай практичныйраак болуп, кроссовки, көйнөк кийсе эле кроссовки кийип алып эле. Эми бул ойлойм азыркы мода ден соолукка жардам келтирген бир моменти да. Жакшы. Баары болбойт эми. Бирок ошол именно кош бойлуу болгон учурда веналарыбыз эң бир чоң стресс алат да. Анткени ичте бала чоңойот. Ошол жатын менен чогуу буттан өйдө кетчү кан тамырларды жүрөккө кетчү, ошо веналарды кысат да. Кысат. Анан еще кош бойлуу учурда кандын объему да көбөйөт да организмде. Нагрузка венага аябай күчөйт. Ал учурда еще аялдардын ошо беременность гормондору пайда болот. Алар дагы веналардын стенкаларын жумшартат да. Анан ошол бүт факторлор келип, ошол веналарды, если адамда ошол тукум куучу фактор бар болсо, веналар слабыйраак болсо, клапандар слабыйраак болсо, ошол моментте варикоз же күчөп, же пайда болушу мүмкүн. Көбүнчө учурда ошо биринчи беременностьта билинет да варикоз пайда болгон. Анан бирок баарында боло бербейт. Ооба, жыныс мүчөдө да болот. Ал аябай актуальный мындай проблема. Ал мүчөнүн себеби тети ички вена деп коебуз. Ички органдардын арасында вена, ошол жерде клапан ага жетиш аябай оор болот да. Анан азыр Кыргызстанда андай оор операция болуп саналат. Аяка эми атайын ошол жыныстык орган варикоз алыш үчүн ичти ачып чоң операцияга барбайт. Анан бирок азыр эндоваскулярный жаңы методдор чыкты. Бир эле тешик менен кирип, ошол кан тамырдын ичи менен барып, ошол кан тамырды жапкан. Бирок ошол акырындап ошо 1-2 жылдын ичинде Кыргызстанга да келет го деп ошол жакшы үмүттөмүн да. Бут шишиктин эми себептери аябай көп. Алардын ошол бирөөсү болуп, ошо варикозда болот да. Варикоздон бут шишип калышы мүмкүн. Андан сырткары дагы бөйрөктүн оорулары, жүрөктүн оорулары, анан кан тамырдан сырткары лимфа деген жидкость бар. Ал кете албай калса бут шишийт. Кээ бир учурларда белок жетишпейт организмде, ошол учурларда шишийт. Эгерде силерде шишик болуп турса, силерден беспокоить этип атса, то специалистке кайрылышыңар керек. А специалист карап, неметип, анан жанагы ооруларды исключать этип, анан бир рекомендация берет да. Анан жанагы ошентип айтылган чулки, компрессион чулки, майыздар менен бир аз азайтып неметсе болот. Эгерде ошол варикоз менен байланыштуу болсо, же кээ бир учурларда көп туруп иштеп, неметип калсак, мындай оорубаган кишиники деле шишип калышы мүмкүн да. Ошол учурларда, если дайыма шишик болуп турса, то ошондой майыздар менен, чулки менен бир аз азайтса болот да. Эми айлык боюнча айтсак, эми ал көп нерсеге көз каранды. Кайсы жерде иштейт? Если мамлекетте иштесем, азыр билебиз, мамлекет айлыктары аябай аз. Айтканда, шылдың кылгандай эле айлык го. Азыркы врачтар бир 5 миңден
эң ашып кетсе аябай там профессор болсо 15 000 сомго чейин алат да. Ал учурда эми пациенттен ыраазычылык алганга түртөт да. Эми ошондой эми ал секрет эмес го деп ойлойм. Кыргызстанда бүт эле баары эле неметет. Анан ал учурда деле эми ар бир врачтын өзүнүн даражасына жараша, билимине жараша, колунан эмне келет ошого жараша. Анан кайсы азыркы учурда аябай важно, кайсы оборудование колдонот, кандай аппараттар менен иштейт, ошого да жараша болот. Эми жеке клиникаларды алсак, ал жерде деле мындай көп учурда фиксированный зарплата деле болбойт. Сен канча пациент сага келсе ошого жараша, канча сен иш көп кылсаң ошого жараша сен айланып алат да.